Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кыргызстанда ишкердик субъекттерин текшерүүгө тыюу салынды. Президент Садыр Жапаров ишкердик субъекттерине болгон текшерүүлөргө убактылуу тыюу салуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Жарлыкка ылайык 2023 жылдын 1 январынан тартып 2023 жылдын 31 декабрына чейинки мезгилге чакан, орто жана ири ишкердик субъекттерине, ошондой эле коммерциялык банктарга ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүгө мораторий киргизүү тапшырылат. Жарлыктын максаты жеке ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, инвестициялык климатты жакшыртуу, ишкердик субъекттеринин экономикалык ишине колдоо көрсөтүү, аларды укуктук жактан коргоону камсыз кылуу, негизсиз кийлигишүүнүн алдын алуу, ишкердик субъекттерин текшерүүдө укук коргоо органдарынын жана көзөмөлдөөчү органдардын жоопкерчилигин жогорулатуу жана ишинин ачыктыгын камсыз кылуу. Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүгө укугу бар кызмат адамдарынын текшерүүлөрдү негизсиз дайындоосу, алардын ээлеген кызмат ордунан бошотууга чейин тартиптик жоопкерчиликке тартууга алып келет деп белгиленет маалыматта. Баткен шаары жаңы 6 автобус алды. Баткен шаарына 6 автобус келди. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Автобустар Айыл банкы тарабынан бир данасы 3 миллион 70 миң сомго лизингке алынып келинген. Транспорт сатып алууну муниципалдык башкармалык өткөн жылы пландаган. Автобустар бүгүн Баткен шаарынын Борбордук аянтында пайдаланууга берилди. Баткен районунда көмүр түрүнө жараша 5 сомдон 10 сомго чейин сатылууда. Баткен райондук мамлекеттик администрациясы айыл өкмөттөрү көмүр өндүргөн жеке ишкерлер менен келишим түзүп, жергиликтүү калкты арзан баадагы көмүр менен камсыз кылуу аракетин көрүүдө. Учурда райондун аймагындагы көмүр базаларында Самаркандик жана Сүлүктү шаарынын аймагынан казылып алынган көмүрлөр 5, 6 жана 7,5-10 сомдон сатылууда. Бул тууралуу райондун маалымат кызматы кабарлады. Ал эми Ормузан көмүрү 5 сомдон сатылып, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө акысыз берилүүдө. Бүгүнкү күндө район боюнча 6033 тонна көмүр отун ташылып, район 63,8% көмүр менен камсыздалды деп айтылат маалыматта. Баткенде мурда соттолгон жарандын үйүнөн марихуана табылды. Баткен облусунун Кадамжай шаарында жайгашкан Борбордук мечиттин жанындагы ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө 1973 жылы туулган жаран кармалган. Баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген жарандын үйүн тинтүү учурунда уктоочу бөлмөдөн марихуана баңгизаты табылып алынган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Шектүү мурда Өзбекстанда тыңчылык беренеси боюнча соттолгону да маалым болду. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынды. Баткендик Марат Кыргызстандын мыкты студенти болду. Марат Арыпов студенттер арасында өткөрүлгөн сынакта Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин 1 даражадагы диплому жана төш белгиси менен сыйланды. Ал Насриддин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин студенти. Баткен районунун Чек айылынын тургуну. Белгилей кетсек, Марат 2021 жылы КМШ мамлекеттеринин арасында өткөрүлгөн сынакта да мыкты студент наамын алган. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.